дайым ачык кабагым, дайым даяр сабагым, саламаттык каалаймын. Саламатсыңарбы, балдарым? Азаматсыңар, балдарым? Бар болгула ар дайым, садагалармын эми сабагымды баштайын. Балдар, биз бүгүн силер менен кыргыз тили сабагынан ата тооч сөз түркүмү боюнча түшүнүк алабыз. Бүгүнкү темабыз ата тооч. Сабактын максаты ата тооч жөнүндө маалыматтар менен таанышышат, ата тооч сөздөрдү табышат, эске тутуусу, ой жүгүртүүсү, сөз байлыгы, билгичтиги өнүгөт, ынтымактуулукка, адептүүлүккө тарбияланышат. Балдар, сабактан мурун алтын эрежеге көңүл буралы. Бири-бирине жолтоо болбо, ойлонуп жооп берүү, ар бир ой баалуу, бирин-бири сыйлоо. Балдар, ушул эрежелерди сактоо менен сабагыбызды баштайлы. Ата тооч деген эмне? Зат, сын, сана тооштордун ордуна колдонулуп, алардын атын атабай, жалпылап көрсөткөн сөз түркүмү ата тооч деп аталат. Мисалы, мен, сен, ал, биз. Ата тооч, зата тооштун, сына тооштун, сана тооштун суроолоруна жооп берет. Эми балдар, биз көнүгүүлөргө өтөлү. Силер менен бирге төмөндөгү көнүгүүлөрдү чогуу аткаралы. Биринчи көнүгүү. Сүрөт боюнча ата тоошторду катыштырып сүйлөм түзөлү. Ал апасы менен бирге сабак даярдады. Ата тооч сөз ал. Эми балдар, экинчи сүрөткө көңүл бөлөлү. Биз мектептен билим алабыз. Ата тооч сөз биз. Эми балдар, экинчи көнүгүүгө өтөлү. Асты сызылган зата тооч сөздөрдү ата тооч сөздөр менен алмаштырып жазгыла. Күн анын айтканына макул болду. Бул жерде зата тооч сөз күн. Ата тооч сөз менен алмаштырабыз. Ал анын айтканына макул болду. Киши тонун кымтылап ага бекем жармашты. Ал тонун кымтылап ага бекем жармашты. Ал деген ата тооч сөз. Эми кезек күнгө келди. Эми кезек ага келди. Күнгө деген сөздү ага деген сөз менен алмаштырдык. Балдар, биздин бүгүнкү сабагыбыз кызыктуу жана максатына жетти деген ойдомун. Келгиле балдар, эми үйгө тапшырма алалы. Үйгө тапшырма аба ырайы деген темада ата тоошторду катыштырып чакан текст түзүп келгиле. Ушуну менен биздин сабагыбыз аягына жетти. Кийинки сабакка чейин саламатсыздар.